аябай жашоодон, оокаттан, продукттан деген акча эме дегенде эле бүт эме кыйналып жүрөбүз. Иште кыла албай эсептеп эл журттар деле кошуна колоңдор анча мынчадан берет. Нан, пан, бул этпейт деп. Жумгал районунун Чаек айылынын 41 жаштагы тургуну Токтогул Асанакунова жакында көз жарат. А бирок ал учурда райондук аймактык оорукананын хирургия бөлүмүндө жаагынын бир капталы кыйшыйган бойдон жатып калды. Токтогул эженин жашоо турмушу өтө оор. Айылдагы бош үйлөрдүн биринде батирде турушат. Анын 4 жашар кызы бар. Буга чейин Чүй облусунун Ысык Ата районуна турмушка чыккан Токтогул эже ал жолдошунан кордук көрүп, ур токмоктон башы чыкпагандыктан ажырашып кеткен. Андан кийин Кемин районунун тургунуна турмушка чыгып, андан бир куздуу болгон. Ал жолдошунан дагы бакыт тапкан эмес, себеби ичкиликтен башы чыкпаган күйөөнүн ур токмогу менен көрсөткөн кордугуна чыдаган эмес. Ал эми Жумгал районуна ар кандай жумуштарда жалданып иштеп жүргөн мезгилинде Чаек айылынын тургуну Болду Ажыгулов аркылуу келип, бул жактан Мелисбек аттуу жаранга турмушка чыккан. Азыркы учурда андан боюнда бар. Райондук төрөт бөлүмүнүн башчысы Нуржамал Акылбекованын айтымында Токтогул эже 2 жумадан соң көз жарат. Ал жолдошу Акматов Мелисбек жакында эле Чаек айылындагы тазалык ишканасына жумушка орношкон. Өкмөттөн 1200 сом жөлөк пул алат. Ушул заманда турмуш шарты оор, тагдыры татаал мекендештерибизге кайдыгер карабаган инсандардан колдоо сурайбыз. Ошонтип бир моментте ушинтип калдым. Ошо түшүнбөй калдым. Ошо күнү эле келбейт билиңди, врачтар айтышты. Мен кийин ошо айтпайм, бирдемесим чагып кеткенби деп ушундай ойлорду ойлонуп эле жүрө бердим. Жүрүп эле анан кийин жото болчу да эмес, күчөп эле уктай албай, оорутуп кыйналып баштадым аябай. Кыйналып эле анан кой биринчи болуп калдым. Барам, үй жолдошум да айтып калды, туруп больницага бар. Жото аябай болуп атасың сен. Чай да иче албайм, чай ичсем эле нан бирдеме жейинсем, нан тоогом бар эле, могу кичине кара жашып барбайбы, акызып жейт го. Ошондо эле жеп баштадым. Түн ичинде суусайм, чай ичким келет, чайчын чай чыркырап баягынан койдум чыккан. Эмесем ошо биякта карашты дагы карам, бияка жазып беришти. Бияка жат. Ишейип калыптыр, Бияка келип баран, бияктан деле эчтеке кыла албай эле. Суусайм, суу ичейинсем, түтүк менен деле ичип, түтүк беришкен. Түтүк менен мынтип чайды суутуп албай, мынтип чуртасам, мынтип кичине кетти да каары төгүлүп чыккан да. Түтүктөн дагычы. Ошондон каары чыны менен убакыт эжелер деле айтат. Мындай өзүңдү кыйнап мынтип сүрүп деп ичип көрсөң депчи. Ичип болом, каары түшүп калат. Ошондон эле мага тоңдоп. Канча балаңыз бар? Боюңузда да барбы? Менин бир кызым бар, ал 4кө чыкты. 4кө чыгып, Кудай буйрса жакында мен өз жарам. Эми ошо жакындаган сайын оорекинтип калдым, өзүм дагы умут калгандан кийин аман эсен төрөйлөрүм экен деп эле коркуп өзүм дагы бирдеме сезип отурам. Аман эсен төрөсөм чейин ичкендерге тийип жаш эле көргүлүктү көрдүм, башы көзүм жарылып, жашынакай эле сумдуктарды көрдүм. Ошону аябай эле кыйынчылыгын көрүп келдим. Канча жол турмушка чыктыңыз? Биринчи жолдошуңуз каякта эле? Эң биринчи жолдошум чындап келгенде Ысык Атагыда турмушка чыгып, андан кийин Кеминге чыктым. Кемин Орловка айылынан чыктым. Андан кийин бул Чаек жолдошум болуп калды биякта. Өзүңүз кайсыл жак, биякта элесиз? Өзүм жок, биякта эмесмин, мен ардын оттугунан болом. Канча бир туугансыз, туугандарыңыз да бар? 12 бир тууганмын өзүм. Бир туугандарым бар, эжелерим бар, байкелерим бар. Ал өздөрүнүн семьясы менен азыр деген бутунан тургандан кийин деле карабай калышат экен. Баягы бай болгондо бүтүн сыгып канын жалайт дегендей эле болот экен. Ошо бирдеме болсо эле эмне, мен үчүн тийдиң белең, мен үчүн ажыраштың белең эмне сен деп эле ушундай сумдук сөздөрдү жадырып эле коркор эле сүйлөп ушинтип эткен. Анан мен деле убагында жардам бергем, чындап келгенде. Убагында аябай эле карагам мен деле, кокуй деп. Эми менин мынтип убагы келип, Кудай таала момунда болуп калгандан кийин бир кызымды карап берип, мынтип жардам бере албай коюшту бир туугандарым. Бул кызымды төрөгөндө жыгылгам аябай. Мындан да кармап жыгылып калгам, жан жок өлүп калган болчумун. Чүрөлүк болуп жаткам. Жатканда эле токмокто турат бир туугандарым. Алар келип мени карлар үйрөткөзөбүз деп сразу. Кичинекей, анан кийин кичинекей кызым нечикте болчу, эми ичем, неңе салбай кыйналып атканда, кыймылбай болуп алдым да. Эми жан жок болуп калды. Өлүп калдым да, өлүк киши болуп калдым мен аябайчы. Анан
Қызымды сен қызын баға албайсың, детден өткізөбүз деп. Экөөбүз эки жакка ажыраткан болду да. Мен деп кышынын чилдесинде кууп чыгып салышты мени, таяк менен. Баса албай айтканда. Анан чыгана бадушкам бар үчүн Нургүл деген. Фамилиясы отчествосын билбейм, Нургүл деген бадушка келди, жаш келин бар. Анын эле балдары чакасы арчу, токмокто турчу бир квартирада. Энеси менен бакча алды, жашоосун кыйын болчу аябай. Ал көтүмө жакшы болчу аябай. Ага бардым. Барсам ал бакчы өз бир тууганымды алып карады мени. Карап, башын көтөрүп жаткызып диванына, тоосума тамак коюп, чайын берип, ушинтип карады. Анан кийин ал айтты. Токмоктун базарында дейт. Надежда деген, үмүт Надежда деген бар дейт. Атайын ошо бекер карайт, дарылайт. Ошого барбайсың, ошо бекер эмет берет сага дейт. Машинеге да отура албайм. Отуруп кыймылдасам эле жаным көзүмө көрүнүп бакырып атам. Жөө асайын деп тиги бакырып бадушкам жетелеп, ошо бадушкам ошого калып барып, ошока документарный каттадым баарын. Карточка ачтырып, барып көрсөтүп, жакын бияка алып көрсөтүп, момунду болот деп көрсөттү. Мага 4-5 мас жазып берди, бир укол жазып берди, укол өтө сайып берип ачты мага. 4. Ошентип бир жумада жүрдүм да, бир жумадан кийин уже таякты тыштадым да, бутум движение болду, кыймыл келди. Өзүм адамды басып, улуу байкем бар нарына оттук да. Ошо кызымды алып кеткен. Кызымды алып кеткен болчу, мен карап чоңойтуп берем, сен кичи болгондон кийин кара кызыңды өзүң менен аласың депчи. Мен бир тууган байкеңим, мен сага жаман каалабым, сен аман жакшы адам болуп кет деп. Ошентти. Болуп тур деп анан байкем ыраазымын, аябай баягы эң улуу байкем бар, Алай деген жакшы жардам берди мага деп барып кура алган жок менин кызымды баягы рахмат деп ошентип алып кызымды беришти. Жашынакай караптыр, рахмат, жегимди төлөгөн, бир эмчеги өзүнүн барасын эмгисип, бир эмчеги менин кызым эмгисип ошентип чоңойтуптур. Аракты эле ичип алып, муунтуп өлтүргөнгө чейин барып калды. Кызым чыркырап ыйлады, эмеге башын батырып, муунтуп атканда чыркырап мен үзүлүп баратканда, чырып баратканда кызым мама деп бакырып ийди. Ошондо жолдошум тартип өзүн эметип калды. Тиги кызымдын атасы кеминдеги. Анан кызымды алып эле коляска салып турган кишкөн жөө токмоктон үстүнө кеттим. Кызым кой. Мен өлүп калсам, ачы сыгат эмес бул, кеминдеги Орловкадагы өзүм жолдошум кызымдын атасы. Морги кызымдын атасы. Кичинекей 4-5 ошо кыздын атасы болот да. Бул кишиге качан чыктыңыз эле? 2019 ноябрь айында келдим мен. Ар кимдикинен айтпайм, ар кимдикинен деп жаш келин сарай бар экен, тоодо мал багат экен. Ошол жака кызымды ачка калтырбайын деп эле барып кой, мен сага жардам берейин, уюп буюн сайып, нанып парын бышырып, тамак-асын кылып турайын, главный кызым курса токпосун, кийин бүтүн болсун, үйшөсүн, главный жакшы болсун деп эле, бир жерде болсун деп эле кызым, кызым үчүн мен ошол жака жардам берип жүрдүм. Анан ошо колу, анан көздөрү менет окат кылып барат эле, чыдабай колумда отуруп карат ошо. Үйүңүздө менчикпи же эме квартирадасыздарбы? Квартирада. Үй жок. Квартира тигинде эле жүрөбүз. Квартирада турабыз. Ден соолугум деле ушунчалык инвайт деп деле жок болчу. Жүрчүмүн, дуңгандыкын иштеп эле анын болчумун. Умунтуп калдым, акыры жыгылып кышып эле умунтуп оорукчандан дагы аябай болуп калдым. Өзүм да карман албай атам. Колуңарда болсо жардам берип койгула. Ошо өзүм да жашоом кыйын аябай. Кызым бар. Аябай жашоодон, оокаттан, продукттан деген акча эме деген эле бүт эме кыйналып жүрөбүз. Иште кыла албайбыз эптеп, эл журттар деле кошуна колоңдор анча мынча жардам берет. Нан пан бул жетпейт деп турат. Ошончо дагы эчтеке жетпейт экен. Ошентип эле боюмда ар жакына төрөйм, ошого дагы тыңыш керек дешет. Тыңыган эми төрөгөндө кандай болот деп ойлонуп отурам. Жардам берсеңиздер, ошо Алланын ыраазычылыгын дагы Кудай Таалам дагы силерге дагы ошончолук мага кандай кылып жардам берсе, Кудай Таала силерге да ошончолук ойлогон максатыңар ишиге ашырат.
Мен буга чейин өйдө жакта бир квартирада турчумун, анан ушул жерге убактылуу көчүп келгем. Анан жашоо турмушум ошол начар, кичине немереке колдоо керек болуп турат да. Тазалыкка кирген турбайсыз, аяктан канча сом айлык берип атышат? 6000 тегерегинде акча алам ошол айлык өкмөттүн эсебинен ошол. Анан төлөк пул алам 1200 сом. Майыптуулук боюнча. Майыптуулук боюнча. Көзүңүз ооруйбу? Көзүм ооруйт, анан башка жеринде эмне алып кол солдорум сынып. Анан кызга пособие алынбайбы, Жок, кызга пособие бияка учетко отура элек. А, Келинчегимде учетто жок да, биякта айлык өттү. Ошон үчүн тиги неме болду. кандай ушул документ жагынан кандай жардам керек болот? Эмне кылыш керек экен? Документ жагынан эми келинчегимдин мурунку документтерин туралаш керек да. Анан бияка учетко отуруш керек. Канча болуп калды сиздер менен ушу жашап атканыңыздарга? Эти буюрса где-то 8 ай болуп калды го, эми 8-9 ай. Анан төрөгөндө бияка эле келип жашайт да, биякта эле болосуздар. Төрөгөндө эми убакыт көрсөтөт, ушул жерге жашайбыз. Эми неметкичек убактылуу жашап туралы.